Assalamu alaikum урматтуу мекендештер, ардактуу момун мусулмандар. Бүгүн сиздер менен сабагыбызды улантуудабыз. Ta'wilatul Qur'anдан Фатиха сүрөсүнүн исламдагы орду деген темага келдик. Маканату суратул Фатиха фил ислам. Исламда Фатиха сүрөсүнүн орду. Wal aslu indana innal ma'na alladhi tadammanathu al-Fatihatul Qur'ani fardun ala jami'il bashar. Бүт адамзат үчүн Фатиха сүрөсүнүн маанисин билүү албетте милдеттүү болуп эсептелет. Бул жерде муфассир айтып атат, Фатиха сүрөсү камтыган маанини билиш өтө маанилүү экендигинен сөз болуп атат. Из фихи алхамдулилlah, анткени себеби Фатиха сүрөсүндө алхамдулилlah деп башталган сүйлөм бар. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер менен түз эфир аркылуу сабагыбызды улантуудабыз. Андыктан сурооңуздар болсо, темага байланыштуу же жалпы эле динге байланыштуу суроолорду кабыл алып, жооп бергенге дагы аракет кылмакчыбыз. Wal wasfu lahu bil majd. Ошондой эле Фатиха сүрөсүндө Алланы мактоо, алкыштоо бар. Алланын алкыштоо сыпаты бар. Wat tawhidu lahu. Алла Тааланы бир кылуу бар. Алланы жалгыз деп билүү бар. Wal isti'anatu bihi. Ошондой эле Алладан жардам суроо бар. Wa talabul hidayah. Жана ошондой эле Алла Тааладан туура жолду көрсөтүүсүн сурануу бар. Wa zalika kulluhu yalzamu kaffatal uqala'i minal bashar. Мына ушул алхамдулиллах деп айтыш, мактоолор Алла үчүн болсун деген. Алкыш айтуу, Алланы жалгыз деп билүү, анын шериги жок деп билүү, Алладан жардам суроо, Алладан хидаят, туура жолду көрсөтүүсүн суроо. Мына ушулардын бардыгы Фатиханын мазмуну болот. Бул мазмунду, бул маанини билиш албетте динди кабыл алган мусулмандардын ар бирине, акыл ээси болгон мусулмандардын ар бирине зарыл болуп эсептелет экен. Из фихи ма'рифатус сани'i ala ma huwa ma'rufun. Алла Тааланын бүт таанылган, билинген сыпаттары, жаратуучуну таанып билүү Фатиханын ичинде камтылган десек болот экен. Валхамдулаху ala ma yastahиqquhu. Ошондой эле муфассир айтып атат, чыныгы мактоого татыктуу болгон, чыныгы алкышка, алкоого татыктуу болгон бир гана Алла Таала. Аллах Тааладан башка эч бир жандык татыктуу эмес, бир гана Алла Таала татыктуу бул мактоо, алкышка. Из хувал мубтадиу би ни'амихи ala jami'i халqихи. Алла Таала бүт жаратылгандарга, бүт макулуктардын акылдуу болсун, акылсыз болсун, бүт көзгө көрүнгөн, көрүнбөгөн, бүт жаратыктардын баарынын ырыскысын, жакшылыгын, ниматтарын Алла Таала берүүчү башат экен. Бардык Алла Тааладан келди. Жакшылык, ырыскылар, жашоо мүмкүнчүлүгү, жашоо ниматы, ошонун менен катарында ыйман ниматы дагы Алла Тааладан деп билишибиз керек экен. Wa ilayhi faqrun kullu abdin. Ар бир пенде Алла Таалага гана муктаж. Болгону пенде ошол Аллага муктаж экендигин сезе билүүсү керек. Алла Таалага кайрыла билиш керек, Алла Таалага жалбыра билиш керек. Өзү пенде, ар бир пенденин, ар бир инсандын дээринде Аллага иман келтирүү уюткусу жатат. Алланы таанып билүү анын дээринде, ички туйгу сезимдеринде бар. Бир гана пенде кээде унутуп коет, кээде дүйнө кызыкчылыгы үчүн ошол ички иман сезимин ойготпой коет, дүйнөгө мас болуп, дүйнөнүн артынан кууп, өзүнүн пенде экендигин унутуп коет. Натыйжада ва илайхи фақрун куллу абдин деген ар бир пенде Аллага муктаж экендигин, бул акыйкат чындык, бирок пенде гана муну билбей калат. Ва хажатун куллу мухтажин. Алла Таала ар бир муктаждыгын кетирүүчү болуп эсептелет. Ар бир муктаж Алла Таалага гана кайрылыш керек.
Алла Таала гана анын муктаждыгын чечип берүүчү. Алла Таала гана анын чыныгы кайрылуусуна жооп берүүчү. فصارت لنفسها بما جمعت الخصال التي بينا فريضة على عباد الله. Мына ошондуктан бүт пенделерге биз билдирдик, биз баяндадык. Фатиха сүрөсү мына ушул улуу өзгөчөлүктөрдү, Алланын улуу сыпаттарын өзүндө топтоп атат. Ички мазмунунда топтоп атат. Мына ошол ички мазмунду билүү ар бир инсан үчүн фарз экен. Билүү ар бир момун үчүн, Алланы таанып билем деген адам үчүн зарыл болуп эсептелет. Эми кээде инсандар Алланы бар деп билет, жаратуучуну бар деп билет, бирок Алла Тааланын кандай экендигин билбейт. Ал кандай сыпаттарга экендигин билбейт. Алланы таанып билүү, анын өзүнүн айтуусунан таанып билүү керек. Алланы таанып билүү, анын өзүнүн сыпаттары аркылуу таанып билиш керек. Мына ошондо Аллага шерик кошуу болбойт. Алланын жолунан адашуу болбойт. Алланын буйругунан тайып кетүү болбойт. Же бурмалап башка бир бурулушка кетип калуу, адашып кетүү болбойт. Кур'ан-ы Карим бизге мына ушуну үйрөтүп атат. Фатиха сүрөсү мына ушуну камтып атат деп айтабыз. Сумма лайсат хия фи хаккыс салати фарида. Бирок Фатиха сүрөсү намазда фарз деп айтууга негиз болбойт. Өзү ар бир момундун, мусулмандын милдети болуп эсептелген намаз окуу, ар бир момун, мусулман аял эркек болсун фарз, милдеттүү. Намаздын ички фарздары бар. Санайлы мисалы, ички фарздар деген биринчи ифтитах такбир, Аллаху акбар деп башташ фарз. Андан кийин туруп намаз окуу, ден соолугу мүмкүнчүлүгү болгондор албетте, фарз. Андан кийин кыраат, Кур'ан аяттарын окуу фарз. Андан кийин рүкү кылуу фарз, сажда кылуу фарз. Андан кийин ат-тахият өлчөмүндө, ат-тахиятты окуй турган убакытта отуруу, акыркы 2 ракаттын акыркысында, же 3 ракаттуу намазда 3 ракаттан кийин, же 4 ракаттуу намаздарда 4 ракаттан кийин кадайы ахир деп айтабыз, акырында отуруу, бул фарз болуп эсептелет. Карасаңыздар, ушул Ханафи укуктук түшүндүрүүсүндө Фатиха сүрөсү намаздын ички фарздарынан эсептелбейт. Имам Матуриди Ta'wilatul Qur'анда бизге мына ушуну ушинтип түшүндүрүп атат, урматтуу агайын туугандар. وذلك نحو التسبيحات بما فيها من تنزيه الله وتكبيرات بما فيها من تعظيمه. Эми Фатиха сүрөсү албетте фарз болбосо дагы важип болуп эсептелет. Бул кудум эле намазда таспихтер сыяктуу, Алла Тааланы ар кандай кемчиликтерден аруулоо дегенди таспихтер дейбиз. Ошондой эле Алла Тааланын улуулоо, аны ардактоо, аны бүт нерселердин эң улуу көрүү. Мына ошол ар бир аяттарда келиши мүмкүн, аяттардын маанисинде келиши мүмкүн. Мына ошол тасбих, таъзим сыяктуу эле намазда дагы Фатиха сүрөсүн окулуу ошол катарда деп билишибиз керек экен. Балхия фаридатун ли нафсиха из лайса ли ахадин ан ла юназзаху раббаху ва ла юаззимаху. Эми бирок Фатиха сүрөсү дагы кайталап айтайлы, өзүнүн маанисинде фарз. Фатиха сүрөсүнүн маанисин билүү фарз. Алла Тааланы таанып билүү, динде туура таква жол менен карманууда Алланы таанып билүүдө Фатиха сүрөсүнүн маанисин билүү фарз экен. Ошол маанини ээрчүү фарз экен. Анткени себеби бир да инсанды, момун, мусулманмын деген инсанды албетте кездештирүүгө болбойт. Ал Алла Тааланы бүт кемчиликтерден аруу кылсын. Алла Тааланы улуулабасын. Ар бир момун, ар бир Кудайдан үмүтү бар адам Алла Тааланы ар кемчиликтен улуу көрөт. Алла Тааланы кемчиликсиз көрөт. Кемчиликсиз көрөт. Min gayri an yujiba zalika faridataha fi haqqis salah wa fi haqqi kulli maj'ulatin hiya fihi la min tariqi tawzihil fardiyya min gayri tariqi allazi zukirat. Yani bul elbette mınday görüşübüz Allah Taala'nın ayatın Fatiha'nı uşunday manisin bilүү, manisin eerçүү farz ekendigin bilүүдө namazda
farz degендикке жатпайт. Ар бир иште Фатиха окулушу фарз экендигине жатпайт. Бирок маанисинде билүү фарз деп айтабыз. Урматтуу агайын туугандар, бизге байланыш бар экен, кабыл алайлы. Угуп атабыз, сиз айта бериңиз. Assalamu alaikum. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатуху. Mende bunday so'rab, tarafı jo'q turib, salovat aytib, zikr aytsa bo'laver. Agar taraf albalta qo'rqsam, bunday Qur'on o'qilsa bo'laver, taraf yo'q. Bo'lmaydi. Рахмат. Дарат албетте намаз үчүн фарз, намаздын сырткы шарттары деп айтабыз. Намаздын сырткы шарттарында 6 фарз бар. Биринчиси хадастан тахарат дейбиз, ошол даратсыз болбош керек, гусулсуз болбош керек. Бул бир. Экинчиден нажасаттан таза болуш керек дейбиз. Ушул намаз окуй турган жер таза болушу, кийим таза болушу фарз болуп эсептелет. Андан кийин уяттуу жерлер, сатрул аура, уяттуу жерлер жабылган болуш керек. Аялдар, кыз келиндер жолугу менен, эркектер киндиги, тизес арасы жабык, ошол аврат жерлер жабык болуш керек. Андан кийин кыбла убактысы, кыбла табылыш керек. Убакыт кирген болуш керек. Андан ниет болуш керек. Эми мына ушул жерде карасаңыз, даратсыз намаз окууга болбойт. Эми даратсыз Кур'ан кармоого да болбойт. Кур'ан кармоого да болот, бирок Кур'ан ачылып турса, Кур'анды кармабастан окуганга уруксат берилет. Ошондой эле даратсыз сиз айткан салаваттарды, Аллахумма салли аля сайдина Мухаммад ва али Мухаммад деп салаваттарды айтыш, жана тасбихтерди айтыш албетте уруксат. Бул чектөө жок бул жерде. Рахмат сурооңуз. Кийинки суроону кабыл алайлы. Угуп атабыз. Угуп атабыз, сиз айта бериңиз. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатуху. Мен өтө турган бар эле. Айта бериңиз. Кур'ан китепте дейиштеби эмеде бир чоң бар, толук бар. Көрмөсүндө. Ошол таш кандай, ошону түшүнбөдүм, ошо кандай маани айтылган. Тагыраак айтыңыз, түшүнбөдүк сурооңузга. Толуктуу таш бар экен да. Кур'ан китепте ошондой деп айтылган экен. Анан ошо кандай түшүнбөдүм да. Рахмат. Тозокту сүрөттө, бейишти сүрөттө албетте айтылат Кур'анда. Мен жалпылап эле айтайын, дал кайсы таш экендигинен сөз кылынбайт, бирок Кур'анда ошол сүрөттө бар, айтайлы, тозок сүрөттөлгөндө ушунчалык аянычтуу, ушунчалык азап каттуу болот. Ал тозоктун отуну ошол тозокко түшкөн инсандар экендиги айтылат да. Тозоктун отуну тозокко түшкөн инсандар. Бул дүйнөдөгү азаптан алда канча акылга сыйбай турган бир жазалоонон сөз болот. Инсандар тозокко түшкөндө, тозок сүрөттөлүшүндө ушунчалык кутулууну каалайт, кайрадан дүйнөгө кайтууну каалайт. Мына ушундан сүрөттөйт. Бирок эч ким кайрадан дүйнөгө кайтып келе албайт. Ал мүмкүн эмес. Бир кайта жаралат, кайрадан бир ахиретке көчөт. Ошон үчүн Алла Таала тозоктон сактасын. Бул дүйнөдө амал менен, ыйман менен Алла Таалага барган болойлу. Рахмат. Кийинки суроону кабыл алайлы. Айта бериңиз. Сурайын дедим эле. Балким жаныңдагы бир Үнүңүз жакшы кылбай атат. Телефонго жакыныраак туруп сүйлөңүз. жаман жүргөндү билип туруп, адамдын ошону айтпай коюш керекпи? Үн угулбай атат. Балдар балким техникалык себептерден улам болушу мүмкүн. Сиздин үнүңүз мага жетпей атат. Кайрадан байланышка чыкканга аракет кылыңыз же үнүңүздү бийигирээк айтыңыз. Алло. Да, эми угулуп атат. Бирөөнүн жаман жүргөнүн билип. Эми кайталап айтыңыз, үнүңүз угулдук. Башынан айтыңыз сурооңузду. Алло. Угатам сизди угатам. Бирөөнүн
Bürönün jaman жүргөнүн билип айтпай коюш керекпи? Же айтыш керекпи? Рахмат сурооңузга, урматтуу эжеке. Жакшылыкка чакыруу, жамандыктан тыюуну аткаруу ар бир момун мусулман пенде үчүн фарз болуп эсептелет, милдеттүү болуп эсептелет. Ал-амру бил ма'руф ва нахю анил мункар. Жакшылыкка, Алланын жакшы жолдорун, Алла ыраазы болгон жолдорго, деги эле бүт жакшылыкка чакырып үгүттөө бул ар бир момун мусулман үчүн милдеттүү болуп эсептелет. Ошол эле учурда жамандыктан тыюу дагы милдет болуп эсептелет. Ошол алкакта түшүнгөнүбүздө бирөөнүн жамандыгын көрүп туруп, ага унчукпай коюу туура эмес болуп эсептелет. Бир момун мусулман жок дегенде бир жамандыкты көрсө, аны тили менен кайтарууга аракет жасаш керек. Тили менен деген айтыш керек, сиз айткандай, айтып жеткириш керек. Кой бул туура эмес болуп атат. Бул жаман иштен кайткын, акыбети жакшы эмес, Алланын каары болот, Алланын азабы болот, инсандардын наалаты болот деген жана чакырууларды кылыш керек. Же тил менен айта албай, атканда да жок дегенде кол менен кайтарыш керек. Колунан жетелеп кайтарыш керек. Андай болбосо албетте ошол жамандыкта кайтара албасаңыз мүмкүнчүлүк, бул жогоруда айтылган мүмкүнчүлүктөр жок болсо, эч болбойт дегенде дилинен Кудайдан тилеп, ошол Алладан тилеп, ушу жамандыктан кайтышын каалап, жамандыкты чиркин экендигин билип жаман көрүп туруш керек. Динибиздин буйругу ушул, ошондуктан жамандыктан кайтаруу бул даават болуп эсептелет. Урматтуу эжеке, рахмат сурооңузга. Кийинки суроону кабыл алайлы. Айта бериңиз. Алло. Ооба, сизди угуп атабыз. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракату. Бакыр Алла сизден bizden разы болсун. Сизге бир суроо берейин дедим. Айта бериңиз. Кыз балага Мариям деген ат жөнүндө кеңирээк түшүндүрүп берсеңиз. Рахмат. Алла разы болсун. Сурооңузга рахмат. Мариям ысмы өтө жакшы ысым. Азирети Иса пайгамбардын апасынын ысмы болуп эсептелет. Ошондуктан Мариям ысымы кыздарга коюлганы жакшы. Исламга, шариатка туура келген ысымдардан болуп эсептелет. Деги эле ысым коюу, жакшы ысым коюу пайгамбарыбыздын сүннөтү болуп эсептелет. Анткени себеби пайгамбарыбыздын осуяты да бар. Пайгамбарыбыз буйрат, ошол балдарыңарга жакшы ысым койгула дейт. Анткени акыретте Алла Таала ошол ысым менен чакырат дейт. Бир ата эненин балдарга балдары алдындагы вазифасы албетте жакшы ысым коюу. Төрөлгөндөн кийин эле 7-нчи күнү жакшынакай ысымын атап, оң кулагына азан, сол кулагына такбир айтып, акыйка курмандыгын союп, шүгүрчүлүк курмандык союп, дуа кылып койгон өтө сүннөт болуп эсептелет, сооптуу мустахаб болуп эсептелет. Бир ысымдын кандай коюлушун дагы эрежесин айтып коелу. Сөзсүз китептеги ысым же дини маалыматтардан алынган ысым эмес, маанисинде дагы туура болуш керек. Ошол мааниси туура ысым болсо, Айгүл болобу, Бакыт болобу, Нурлан болобу, мааниси жакшы болгондуктан ал сүннөткө ылайыктуу эле деп айтабыз. Ошондуктан сиздин айткан ысымыңыз да өтө жакшы. Алла Таалам ошол кыздарды ошо ысмыга татыктуу болгон аял затынан кылсын деп дуа кылабыз. Рахмат. Кийинки суроону кабыл алайлы. Айта бериңиз. Сизди угуп атабыз, айта бериңиз. Сабагыбызды уланта берели, урматтуу агайын туугандар. Сиздерден суроо келсе, дароо эле жооп бергенге аракет кылабыз. Арада суроо келбеген убакытта сабагыбызды улантмакчыбыз. Фатиха сүрөсүнүн исламдагы орду туурасында сөз кылдык. Фатиха сүрөсүн намазда окуу, намаздын ички фарздарынан болуп эсептелбейт дедик. Анткени Тавилатул Куран имам Матуриди, Ханафи мазхабынын акыйда имам Матуриди ошентип түшүндүрдү. Бирок Фатиха сүрөсүнүн маанисин билүү, Фатиха сүрөсүнүн мааниси ар бир адамзат үчүн, ар бир момун мусулман үчүн фарз даражасында милдеттүү. Себеби Фатихада
анын Алла Тааланы даңктоо, Алланы жалгыздоо, аны бир экендигин билүү, ага алкыш айтуу, алынан жардам суроо сыяктуу улуу сыпаттар, маанилер Фатиха сүрөсүндө камтылган. Ошол эле учурда ар бир ишибизде сөзсүз Фатиханы окуш шарт эмес деп айттык. Намазда ошондуктан Ханафи укуктук жолунда намазда важип, фарздан эмес. Суроону кабыл алайлы. Сизди угуп атабыз, айта бериңиз. Алло, саламатсыз. Саламатчылык, саламатчылык. Бакчекра деген мусулманда барбы, жок ушундай ат? Кандай? Кандай маани? Бакчекра. Бактикарбы? Бакчекра. Кандай Ушундай ат барбы, жок? Бакчекра дейсизби? Ооба, ооба. Таржымалдап берсеңиз. Бакчекра дегенде албетте бакыт деген сөзгө уйкаш болуп атат. Ошол мааниде жалпы бакчекра дегенде бир тескери маани жок деп эле билинип турат. Сөздүн түпкү мааниси ошого жакын эле болуп турат. Мисалы үчүн гүлчехра бар, бакчехра, багы болсун деген сөз бар, бага ачылсын деген сөз бар. Мына ошондой мааниге ошол мааниде караганыбыз албетте бир жаман маанидеги сын деп билинбейт. Мен оюмча бул жерде эч кандай бир тескери маани жаткан жок. Ошондуктан коюлган ысым болсо, ысмы куттуу болсун, ошо ысмыга татыктуу, бактылуу, таалайлуу болсун деп айтмакчыбыз. Рахмат. Улантайлы, урматтуу агай туугандар, суроону кабыл алайлы да бар экен. Алло, ассаламу алейкум. Айта бериңиз. Укуштан намазыны витр важип, маселен, витр берип койгон кандай окулат? Рахмат эжеке сурооңузга. 5 убакыт намазды окуш фарз ар бир момун мусулман үчүн. Албетте намаз ошол убактысы киргенде окуу фарз. Убактысы кирмейинче ал намаз окулуп калса өтпөй калат. Ошон үчүн убакыт киргенден кийин окуш керек. Убакыт чыгып кеткен болсо, кийин окуса казасы катары эсептелип калат. Ошонун катарында кечки куфтан намазы дагы, мисалы азыркы кыш убактысында убакыт 7-ден кийин убакыт кирип атат. 7-ден кийин шам намазынан 1 саат өткөндөн кийин 7-ден кийин куфтан убактысы кирип атат. Албетте 1 минут, 2 минут айырмаланып турат. Бул азандардан билинет, календар боюнча карап туруш керек убакытты. Куфтан намазы окулгандан кийин, андан кийин 3 ракат витр важип окулат. 3 ракат. Витр важип окулганда кадимкидей 2 ракат окуйсуз намазды, 2 ракаттан кийин отурасыз каадада, 3-чү ракатка турасыз, 3-чү ракатка кадимкидей Фатиха сүрөсүн окуйсуз, ага бир зам сүрө окуйсуз, зам сүрө окугандан кийин Аллаху акбар деп колду көтөрүп, кулакка кагып, андан кийин кунут дуасын окуйсуз. Аллахумма инна настаинука ва настагфирука деген башталыш менен кунут дуасын окуп, андан кийин кунут дуасын окугандан кийин рүкү, сажда кылып намазды толук бүтүрөсүз. Ошон үчүн негизи намаз китептерин алып алыш керек. Дүкөндөрдө азыр намаз үйрөткөн китептер жеңил болуп, жетиштүү болуп калды. Ошолорду алып, баштапкы мезгилдерде кыйын болуп аткан болсо жатташ, балким ошону карап окуп турса ham болот. Кийин сөзсүз жаттап, толук намазды эске тутуп, сүрөлөрдү жетиштүү жаттап алганга аракет кылыш керек. Рахмат сурооңуздарга. Сабагыбызды улантабыз. Кийинки суроону кабыл алайлы биринчи. Угатабыз. Ооба, саламатчылык, айта бериңиз. Мен сизге суроо берейин дедим эле. Намаз окугум келет. Намаз окуганмын, анан эмнегедир бардыгын билип туруп, баштап коюп, намаз окуй албай жатам. Анан өзүм мугалиммин. Анан күйөөм айтсам, күйөөм айтат, мугалим, сен бала окутасың, сен окубай койсоң деле болот дейт. Бирок өзүм окугум келет. Кантип ошо намазга окуш керек дейм да, адамдын жүрөгүнө кантип кирет, адам өзүнөнбү? Ошону сизден сурайын дедим эле. Рахмат, урматтуу эжеке, сурооңузга. Биринчиден Алла Таала буйруган фарздарды аткарууда пенденин буйругун этибарга албаш керек деген шариятыбыздын эрежеси бар. Албетте этибарга албаш керек деген каршы чыгып, урушуп,
жаңжалдашуу менен эмес, түшүндүрүү менен Алланын буйругун аткарыш керек. Баары бир сөзсүз, себеби күйөөңүздү дагы, үй бүлөңүздү дагы, ата энеңизди дагы, жалпы адамзатты жараткан Алла Таала. Жоктон бар кылган Алла Таала. Эми Алла Таала сизге ушунчалык жашоо берди, ден соолук берди. Бул дүйнөгө акыл эстүү кылып жаратып койду. Мына ошондой жаратуучуну буйругун намаз аркылуу аны даңктап, аны мактап, андан жардам сурап, ага кайрылып, ички дүйнө менен Аллага байланышып жүрүш бул өтө чоң бакыт. Ошондуктан бул бакыттан кур калбаш керек. Бул жерде күйөөңүзгө түшүндүрүп, намаз окуум бул эч бир нерсеге зыяны тийбейт, келечекке гана пайдасы тиет, Алланын алдында ыраазычылык табабыз деп күйөөңүз дагы керек болсо намаз окуусуна үндөп, чакырып, түшүндүрүш керек. Кээде инсандар намаз окусам убактым кетип калат, ишим бар дейт. Мугалим деле, башка врач деле, милиция деле ошол ишине тоскоолдук кылбай тургандай убакытты таап, намаз окуп жүргөн бул момун мусулмандын парзы болуп эсептелет. Бул дүйнө убактылуу, урматтуу бир туугандар. Эртең эле кыска бир жашоодон кийин ахиретке сапар тартабыз. Ошондо Алла Таала намаз сурайт бизден. Себеби намаз диндин тиреги. Намаз окудуңбу, намаз фарзыңды аткардыңбы деген суроо болот. Мына ошондо жүзүбүз кызарбай, Алланын алдында жүзүбүз жарык болуш керек. Ошондуктан балагат жашына өткөндөн кийин үй бүлө намаз окуудан качпаш керек. Сиз болгону убакыттар туура тандап алыңыз. Баамдат намаз эч бир ишке зыяны тийбейт. Күн чыгарга жакын убактысы бүтөт. Чак түштө пейшим намазы эч кандай бирөөнүн ишине зыяны тийбейт. Сөз мечитке бара албаганда деле кичинекей жай намазда окуп алыш керек. Сөз үйгө бара албаса деле кыз келинде иштеген жеринде намаз окуп алса болот. Андан кийин асыр иштен кайтыш, иш кайткан убакытка кирип атат. Эч кандай зыяны жок. Шам убактысы эч кандай тоскоол эмес. Куфтан витр бажып тоскоол убакыттарда эмес. Болгону ким иштеген жери болсо кичинекей жай намазын алып, бир 5-6 мүнөт, 10 мүнөткө жетпеген убакытта намазды окуп коюш керек. Бул дилиңиз таза болот. Алланын алдында жүзүңүз жарык болот. Мына ошого окуйун деген аракетиңиз үчүн Алла Таала сиздин тилегиңизди кабыл кылсын. Ал эми күйөөңүзгө дагы Алла Таала жүрөгүн иманга ачып, исламга ачып, Кур'ан-ы Каримде айтат, Алла Таала кимди жакшылык берүүнү кааласа аны жүрөгүн исламга ачып коет. Мына ошол исламга ачылуу, намазга жүрөк ачылуу бул бактылуулуктун белгиси. Алла Таала ар бириңиздерге бакыт берсин демекчибиз. Ушул жерде азын-олак жарнамалык тынууга убакыт беребиз, урматтуу агайын туугандар. Андан кийин сабагыбызды улантмакчыбыз. Bismillahirrahmanirrahim. Ардактуу мекендештер, сабагыбызды улантуудабыз. Бизге байланыш бар экен, дароо эле суроону кабыл алайлы, андан кийин сабагыбызды улантмакчыбыз. Байланышты кабыл айта бериңиз. Сизди угуп атабыз, айта бериңиз. Саламатсыз. Саламатчылык, айта бериңиз сурооңузду. Саламатсыз. Саламатчылык. Сиз угулуп атасыз, айта бериңиз. Ооба. Бере бериңиз сурооңузду. Алло. Угуп атабыз. Саламатсыз. Алло, assalomu alaykum. Ва алейкум ассалам ва рахматуллах ва баракатух. Саламатсыз. Байланыш үзүлүп калды окшойт. Кайрадан байланыш болсо кабыл алабыз. Техникалык мүчүлүштүк болуп атат. Урматтуу агайын туугандар, сабагыбызды уланта берели. Алло. Угуп атабыз сизди, угуп атабыз. Мен суроо берейин дедим эле, уулдуу болуш дагы парызбы мусулманда? Ия. Уулдуу болуш?
Улдуу болуш дагы фарзбы мусулманга. Рахмат сурооңузга. Ар бир мусулман үчүн перзенттүү болуш бул сыймык болуп эсептелет. Пайгамбарыбыз көп балалуу болууну буйруган, себеби ошол мен үммөтүмдүн көптүгү менен сыймыктанам деген да. Ошондуктан исламда көп балалуу болуу бул жакшы нерсе, пайгамбарыбыздын осуяты болгон нерсе. Албетте балдар ак нике менен, пайгамбарыбыздын сүннөтү болгон ак нике менен баш кошуп жубайлар, андан бала бакыралуу болуп, көп балалуу болуп, бул жерде Алла Таала насиби кандай болсо айырмасы жок. Бала болобу, кыз болобу, экөөсү тең бирдей перзент. Ошондуктан перзенттүү болуу өтө жакшы. Исламга чейинки мезгилдерде, ошол караңгылык мезгили, жахилият мезгили деп ислам тарыхында айтылат. Кыз баланын төрөлүшү бир бактысыздык, кыз балалуу болуш бир айрыкча эл алдында көрүнүктүү адамдардын бир мартабасынын түшүп кетишине себеп катары ушунчалык бир караңгы, сабатсыз, түркөйлүк бир учур исламга чейин болгон. Ислам келгенден кийин пайгамбарыбыз кыздын да кадырын көтөрдү, аял затынын кадырын көтөрдү. Кимде ким ошол 3 кыздуу болуп, мисалы үчүн, ошонун жакшынакай тарбиясын берип, имандуу, билимдүү, тарбиялуу, адеп ахлактуу кылып өстүрүп, турмушка узатып, ошол бактылуулугун арыгын чаап берсе, Алла Таала мындай инсанды ошол бейишке киргизе турганынан сөз болуп атат да. Карасаңыз, бул жерде кыз баланын, аял затынын кадырын көтөрүүгү бар. Ошол эле учурда бейиш энелердин таманынын астында дейт. Бул деген ошо эненин кызматын кылуу, энени ардактоо, энени сыйлоо. Ар бир аял заты келечекте эне, ар бир кыз бала келечекте эне. Ошондуктан кыздуу болуу дагы бактылуулук. Сөзсүз балалуу болуш деген исламда, эркек балалуу болуш парз деген андай буйрук жок. Кыз болсун, бала болсун, эркек болсун, кыз болсун айырмасы жок. Бул перзент, ошо перзенттерди маселе жакшы тарбиялап өстүрүү бар. Айтып коелу, мисалы үчүн, кызматта, шариатта ушундай мааниде түшүнүк бар. Кызматта эне улук, урматта ата улук, ар бири кыз дагы, аял дагы, эркек дагы бул улук дегенди билдирет да. Рахмат сурооңузга. Кийинки суроону кабыл алайлы. Сизди угатабыз, айта бериңиз. Алло, салам алейкум. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатух. Язалады, сизге суроом бар эле. Айта бериңиз. Намазга бекем болуш үчүн эмне кылыш керек? Экинчи суроом, Мустафа жана Муслим деген аттын маанисин түшүндүрүп коесузбу? Рахмат сурооңузга. Мустафа пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга айтылган ысымдардан Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллам деп пайгамбарга ошол алкыш иретинде, дуа иретинде айтылган сөз болуп эсептелет. Ал эми Муслим деген ошол Аллага моюн сунган, Алланын хидаятын кабыл алып, ошо хидаят жолунда жүргөн деген маанинде айтылат. Ошон үчүн Муслим көптүктүрү муслимун, мусулман, мусулмандар деген мааниде айтылат. Ал эми намазда бекем болуу албетте жакшы тилек. Ар бир инсан ошо намазында бекем болуш бул Кудай алдындагы парз болуп эсептелет. Биринчиден инсан бул жашоо күрөш экендигин билиш керек. Бул күрөштө инсандын душманы кайра эле өзү экендигин билиш керек. Бир инсанда жалкоолук бар, бул нафсиге байланыштуу. Инсанда дайыма нафс, Куранда да айтылат, ошол нафс инсанды дайым жаманлыкка буйрат дейт. Нафс инсанды дайыма бир өзүнүн гана кызыкчылыгын аткарууга буйрат. Алланын ыраазычылыгы, инсандардын пайдасы эмес, жеке кызыкчылыктарды аткарууга. Бул деген нафстан чыккан нерсе. Ошондуктан эң биринчи күрөш инсан өзүнүн нафси менен болуш керек. Ошол нафс каалоосун тартипке салуу, аны тарбияга чакырып, инсан нафсин тарбиялай алса, албетте намазы да бекем болот.
Пайгамбарыбыз дагы эң чоң күрөш, чоң жихад бул нафсын жеңүү деген. Нафсы менен күрөшүү деген. Исламда нафсын жок кылуу жок. Албетте, нафсын дагы керектүү азыгын, анын муктаждыгын канааттандыруу болуш керек. Бирок нафс сизди ички каалоолоруңуз сизди намаздан алып койбош керек. Нафс сизди азанды угузуудан алып койбош керек. Ошондуктан ички туюмуңузда Аллага көбүрөөк жалбар. Алла Таалам мени ушул нафстын азгырыгынан сакта. Алла Таала мени жалкоолуктан сакта. Алла Таалам мени шайтандын азгырыгынан. Андан кийин инсанга албетте душман бул шайтан. Шайтан дайыма азгырат инсанды. Намаз окуйун дегенде азгырат. Намаз учурунда азгырат. Ошондо Алланы эстеп туруу. Алланы эстесе, Алланын аты зикир кылынып, Алла Таала деп аты зикир айтылып эскерилип турса, шайтан качат, шайтан алсырайт. Ошондон Аллага жалбарыш керек. Андан кийин албетте убакыт киргенде тез арада кандай шарт болсо дагы мүмкүн болсо мечитке бара коюп, же намазды жаза коюп намазга умтулуп турсаңыз, албетте ошол тарбияланып каласыз ошондой жолдон. Рахмат. Кийинки суроону кабыл алайлы. Алло, саламатсызбы? Саламатчылык угуп атабыз сизди. Биз сизге суроо берели дегенбиз. Былтыр мен күйөөм мас абалында 3 талак деп талак берип койгон болчу. Андан бери 1 жыл өттү, мына жакында балалууда болуп, эмне кылсак, башынан дике кыйдырышыбыз керекпи, же ал мас абалында дике түшүп эмеспи, ошол жөнүндө түшүндүрүп берсеңиз. Рахмат, урматтуу эжеке. Талак маселеси албетте өтө назик, оор маселе. 2 жолу талак айтып, 3-чүсүнөн кийин 2 талак, 1 талак айтылганда, 2 талак айтылганда кайрадан нике байлап жашап кеткенге албетте мүмкүнчүлүк бар. Бирок 3 талак айтылгандан кийин өтө кыйын болуп калат. Өтө кыйын болуп калат, себеби 3 талактан кийинки уруксат жок экендиги себебинен жашоо кыйын болуп калат. Ошол учурда мас адамдын дагы талагы шариятта кабыл болот деп далилдендирилген. Себеби мас адам эч качан толук өзүн жоготуп коюучу эмес ал. Ошондон мас адамдын дагы талагы өтөт, сактаныш керек. Ошондон урматтуу эжеке, бирок сизге кесе ал жак бул жака деп чечим айтуудан алыс болуп турайлы. Сиз эң жакшысы атайын мечитке кайрылып, кайсы жерде жашасаңыз, Ош шаарында же облуста жашасаңыз, шаардык же облустук казыят деп мусулмандардын башкармалыгы бар. Ошол жерде фатва бөлүмдөрү бар. Ошо чечим чыгарып берүүчү бөлүм. Сиздин ар бир кандай учурда болгон, кантип айтылган, кандай чакта айтылган, өткөн чакта айтылганбы, түздөн түз кесе таандык кылып айтылганбы, же таандык эмес сөз менен айтылганбы, жана башка булар тактай турган жактары бар. Ошондон эфир аркылуу кесе жооп бербейли. Сиз атайын дин башкармалыгына жашаган аймагыңыздын, район болсо райондогу башкы имамга кайрылып, ошол ал акыбалыңызды айтсаңыз, кантип башка келген эле бул окуя, ошондо сизге расмий бир жоопту аласыз деп ойлойбуз. Ошондон урматтуу агайын туугандар, талактан качыш керек, талак айтуудан качыш керек. Алла Тааланын уруксат берген, бирок эң жаман көргөн сөзү талакта. Көптөгөн инсандар мас абалында айтып алып, көптөгөн инсандар ачууга салып айтып алып, үй бүлөсүнөн ажырап калган мисалдар аз эмес да. Мына сактаныш керек. Кийинки суроону кабыл алайлы. Assalamu alaikum. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатуху. Men marziya деген сөзүн атты мындакасын билейин деген толугу менен. Эмне деген? Marziya. Марзия. Ооба. Мардия деп айтканда Алла Таала ошо разы болгон деген мааниде. Алла Таала радия, мардия. Алла Таала разы, Алладан ал разы болгон деген мааниде да. Карасаңыз, радиятан мардия. Биринчиден Алла разы, мардия Алладан ал инсан разы болгонда, разы болгон Алланын бергениге. Алланын ошол жакшылыгына разы. Кеде суроо ушундай болуп калат, бейиште кандай болот деген, бейиште жашоо кандай болот, бейиште ыраазычылык кандай болот дегенде, Куранда буйрат,
beyişte insan Allah da razı, Allah'dan insanlar da razı olgun. Mına oşonu mardiya dep aytabız da, mardiya dep aytabız. Razı bolуу kандай? Ар taraf insanın akılında hiç nerse bir narazının belgisi kalbay turgan tolluk payızdı razılıktan söz bolot. Bul ısım koyulup da жүрөт, kız baldarga köprөк koyulup жүрөт. Ошондуктан маанилүү ысымдардан болуп эсептелет. Алла Таала ушундай ысымдарга татыктуу аял заттарын көбүрөөк кылсын деп айтабыз. Урматтуу агайын туугандар, сөзүбүздү улантайлы. Биз Ta'vilatul Kur'an'dan İmam Maturidi'nin tafsirinden sabahımızda ulantуудабыз. Azırkıga çeyin İmam Maturidi aytты, namazdın içki 6 farzı olsa şol Fatiha süresini oku farzlarından emez, vaciplarından ekendigin bilemiz, farzlarından emez ekendigin dalillerinden söz kıldık. Mına uşul dalillerinden biri ösündagı aytıp, buyursa keyinki sabaka kалтырабыз. Allah Taala buyurup atat. Estağfurullah billah fakra'u ma tayassara minel Kur'an dep buyurdu. Müzzemmil suresinin 20. ayatında Kur'an'dan jеңил болгон ayattan okugula, jеңил болгон өзүңөргө жеңил болгон Kur'an'dan ayat okugula деп атат. Ошол жерде mufassir айтып атат. Bir gana Fatiha'ga çektep koysa kanda jеңил болбой калат эле. Fatiha'dan başka ayatlardı, başka sürelerden de oku, başka ayatlardan da oku, bul Kur'an'dan jеңилдик болуп эсептелет. Ошондуктан Алла Таала бул жомарттыгынан инсанга жеңилдик берген. Ошондуктан намазда bir gana Fatiha'ны окубаса намаз жүрбөйт деген, farz бузулат дегенге жатпайт. Кыраат farz, başka ayatlardan дагы 2 ayat, 3 аяттан кем эмес кылып окуганда албетте кыраат farz аткарылган болуп эсептелет. Андан кийин Фатиханы окуганда албетте важипти да аткарган болуп эсептелет. Буюрса кийинки сабагыбызда ушул калган жерибизден улантабыз. Ар бириңиздердин үйүңүздөрдө конок болуп турабыз. Алла Таала үйүңүздөрдө тынчтык берсин, береке берсин, жакшылык берсин, ажырашуулар болбосун, дайыма жарашуулар, элдешүүлөр, ынтымак, биримчилик көп болсун демекчибиз. Кайрадан көрүшкөнгө чейин сак саламатта туруңуздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.